Бишкекте кырсыктардын алдын алуу күнү белгиленди. Бул дата Кыргызстанда акыркы 8 жылдан бери 5 октябрда өткөрүлүп келет. Анын алкагында 1 айлык өнөктүк жарыяланган. Бул мөөнөт ичинде билим берүү мекемелери менен медициналык кызматтарда кошулуп, жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Аталган иш-чара бүгүн жыйынтыкталды. Аны өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгы өткөрдү. Мен ойлойм, бул иш-чаранын жыйынтыгы менен биздин шаарыбызда ушундай көйгөйлүү маселелер жоюлат деп эсептейм. Буга чейин дагы биз ар дайым ар кандай кырсыктардын алдын алуу иш-чараларын жүргүзүүнүн кесепетинен шаарда мына 2025 жылы эч кандай өзүчө кырдаалдарга жол берген жокпуз. Ушундай эле иш-чаралар буюрса жыл сайын өтүп турат. Иш-чаранын жүрүшүндө шаар тургундарына жана окуучуларга өрт кырсыктарында, жер титирөөдө жана башка табигый кырсыктарда коопсуз жүрүм-турум эрежелери көрсөтүлүп, куткаруучулардын атайын техникалары жана шаймандары тааныштырылды. Аянтта өрт өчүрүү жана куткаруу техникалары көрсөтүлүп, күжүрмөн жайылтуу уюштурулду. Мындан сырткары жаш куткаруучу республикалык сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланып, мыкты көрсөткүч көрсөткөн мектеп окуучуларына Бишкек шаардык башкармалыгынын грамоталары, медалдары жана баалуу белектери тапшырылды. Я очень много чего понял, само мероприятие довольно-таки очень интересное. Мен бүгүнкү иш-чарадан көп нерсе түшүнө алдым. Абдан кызыктуу өттү. Көптөгөн демилгелер көрсөтүлдү. Ар түрдүү кызматтардын иш-аракеттери менен тааныштык. Эң башкысы коопсуздук эрежелерин сактоо жана кырсык болгон учурда кандай аракет кылуу керек экенин үйрөндүк. Салтанаттуу иш-чара жөө жүрүш жана парад менен уланды. ОКМдин өздүк курамы, жарандык коргоонун кызматтары жана атайын унаалар авто жүрүш өткөрүштү. Мындан тышкары Улуттук гвардиянын аскердик оркестри жана Кыргыз эстрада жылдыздары концерттик программа менен коштоду. Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу айлыгынын жыйынтык иш-чарасы аркылуу өзгөчө кырдаалдарда калктын даярдыгын арттыруу жана коопсуздук маданиятын өнүктүрүү максаты коюлду. Бишкектеги бул салтанат коомчулукту коопсуз жашоого үндөгөн маанилүү кадам катары белгиленди. Айсана Бакытбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.